Кыргыз тили сабагы 2-класстар үчүн. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен жат жазуу жазабыз. Жат жазуунун темасы жалбырак деп аталат. Сабактын максаты укканыңарды жаза билүүгө, тамгаларды элементи менен сулуу, катасыз жазууга көнүгөсүңөр. Алгач текст менен таанышып алгыла. Жалбырак ар дайым жазында пайда болот. Дарак 100 жыл жашаса да, жалбырагы бир гана жайга жетет. Жайында жалбырак абдан көбөйөт. Ал күндүн жарыгын алып, таттуу шире түрүндө бакка берет. Мына ушул кичинекей текстти бүгүн силер менен жазабыз. Алгач балдар, мен силерге айрым бир сөздөрдүн жазылышын доскага жазып берейин. Мына ушуларга жакшылап көңүл буруп, текстти жазып атканда туура жазгыла. Таттуу, түрүндө, көбөйөт, бакка деген сөздөргө көңүл бурабыз дагы дал ушундай жазабыз. Эмесе балдар, жат жазууну жазып баштайлы. Кунт коюп угуп, туура жазгыла. Жалбырак ар дайым жазында пайда болот. Жалбырак ар дайым жазында пайда болот. Жалбырак ар дайым жазында пайда болот. Дарак 100 жыл жашаса да, жалбырагы бир гана жайга жетет. Жазып баштайбыз. Дарак 100 жыл жашаса да, жалбырагы бир гана жайга жетет. Сүйлөм бүттү, текшеребиз. Дарак 100 жыл жашаса да, жалбырагы бир гана жайга жетет. Жайында жалбырак абдан көбөйөт. Жайында жалбырак абдан көбөйөт. Сүйлөм бүттү. Жайында жалбырак абдан көбөйөт. Кийинки сүйлөмдү угабыз. Ал күндүн жарыгын алып, таттуу шире түрүндө бакка берет. Ал күндүн жарыгын алып, таттуу шире түрүндө бакка берет. Сүйлөмдү текшеребиз жана тыныш белгисине көңүл бурабыз. Керектүү жерге үтүр белгисин коюп алгыла. Ал күндүн жарыгын алып, таттуу шире түрүндө бакка берет. Ушуну менен текстибизди жазып бүттүк балдар. Эми башынан баштап бир сыйра текшерип алгыла. Жалбырак. Жалбырак ар дайым жазында пайда болот. Дарак 100 жыл жашаса да, жалбырагы бир гана жайга жетет. Жайында жалбырак абдан көбөйөт. Ал күндүн жарыгын алып, таттуу шире түрүндө бакка берет. Эми балдар, жазган жат жазууларыңарды мага тартып жөнөткүлө. Ушуну менен бүгүнкү кыргыз тил сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла балдар.